жана намаз окуган адамдар өзүн өзүн оправдать эте берет да. Иблиске окшопчу. Мен намаз окусам деле жүрөгүм таза. Мен көрдүм намаз окугандарды деп, бул мен айтам да, эми шайтанга окшобочу дейм да. Намаз эки эле адамга окуганга уруксат берилген эмес. Акылынан тайган адамга анан кайыс болуп аткан даяр киши. Сен акылың ордуңда кимде кайыс болуп атасың дейм да. Болбойт оку да дейм да. Кээде катуу айтып салам да, ушундай бир эми баягы элдин баарын антип айта бербейм ба, күчтүүрөөк, жакшыраак. Эркилер бар болот. Эми ошондой спорт этип кеткенде ошондой спорлор болуп кетет да мендечи. Анан айтам да, эмне эми кандай бул депчи десем, ёлки байка өлтүрөсүң го дейт. Мен айтпаймынбы, эми кандай эми жүрү намаз окуйлу десем, мен окуйн да дейт. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз, башкача айтып берейинби десем, кандайча дейт. Жүрү бешикке барасам, жок тозок барам деп айттың дедим да. Денеме терчип кетти дейт. Мен антип айткан, ошентип эле айттың дедим. Кыздар келет, намаз окуйсуң десем, жок мен эме тырмагымды өстүрөм, лак болсо намаз түшпөйт экен, кабыл болбойт экен депчи. Тырмагыңды эмне кыласың дедим. Бир бала келген, арак ичип жүргөн бала, мен арак ичем да намаз окуганга болбойт депчи. Ошо мас бойдон мечитке алып кирип намаз окуткам да. Эми ичесиңби, ичасиңби, окуй бер, намаз деген бул деген буйрук да. Жарым жылдан кийин арагын таштап, 2 жылдан кийин 5 убакыт намазды мечиттен окугам. Эми намаз болбосо биз өзүбүздү өзүбүз сактай албай атабыз да.